Чехияны кыдырып Чехияга еврого тургондо 28-29 миң евро болуп калат экен. 3 жашка чейин баланы жетелеп жүргөн адамдарга бекер болот. Жол кире акысыз. Чехияда жүргөн чет өлкөлүк жарандарга дагы Чехия мамлекети кандай шарттарды түзүп берген? Кызым төлөгөндөн баштап эле биз кыргызчага кайрылып кыргызча сүйлөшөбүз. Эгерде мамлекеттик камсыздандырууң бар болсо, бул сенин утушуң деген сөз. Бул маектин биздеги максатыбыз дагы ушул биздин чет өлкөдө көз жарган жаш кыз келинчектерибизге бир аз болсо дагы балким пайдасы тиер деген максатта. Салам достор, кандайсыздар? Менин баракчамда Европанын ичиндеги Чехияда жашаган кыргыз жаш үй бүлөбүз, ошол менен катарда Чехияда жашаган мекендештерди, бир эле Чехия эмес, Европадагы биздин кыргыз мекендештерибиздин ийгиликтери жана бул жактагы саякаттары, негизи эле Европа боюнча жашоо боюнча менин баракчамдан маалыматтарды билип турасыз. Ошондуктан менин баракчама катталып алышыңыздарды суранат элем. Бүгүнкү биздин маек көбүнчөсү мен айтат элем, бул биздин аял кишилерге, ошолордун катарында жаш энелерге, жаш энелердин катарында чет өлкөдө жүргөн кыргыз жаш энелерге болмокчу деп айтат элем. Анткени менин коногум бул жакта биринчи баласын чет өлкөдө көз жарып, ошол эле учурда чет өлкөдө көз жаруу, кош бойлуу болуу, бала тарбиялоо негизи кандай шарттарда болот, кандай кыйынчылыктар менен болот, башынан кандай окуялар өтөт, жана кош бойлуу болгондо эмне кылуу керек, балким биздин Чехияда, Европада жүргөн мекендештерибизге пайдасы тийип калчу маек болот деп ишенем. Көз жарып, баласын тарбиялап жаткан жаш апаке ушул жакта болгон окуяларын азыр кенен сурайбыз. Сиз өзүңүз жөнүндө менин катталуучуларыма тааныштырып бериңиз. Макул. Саламатсыздарбы? Айсулуу, биринчиден ушул маекке чакырганың үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Чынында эле иммиграцияда эне тууралуу маектер интернет булакта аз кездешет экен. Ушул теманы көтөрүп жаткан үчүн сага чоң рахмат. Эми өзүм жөнүмдө кыскача тааныштырып кетсем, менин атым Алия, 29 жаштамын. Акыркы 4 жылдан бери Прагада жолдошум менен жашап келем. 2024 жылы Прага шаарында биз кыздуу болуп, ата-эне статусуна ээ болдук. Балалуу болгонго чейин Прагада бухгалтерия тармагында эмгектенип келгем. Азыркы учурда бала менен алек мен декреттик өргүдө отурамын. Эң сонун биринчиден балалуу болушуңуздар менен негизи эле аялдык бакыт бул эне болууда деп коет, ошол сыяктуу эне болуу бакытына жеткениңиз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жана жаратканым ошол балдарыбызга, балаңызга, баарыбызга туура тарбия берүүнү насип кылсын деп ниет кылып бүгүнкү маегибизди баштайлы. Негизи өзүңүз жөнүндө айтып кетсеңиз, Чехияга качан келип калгансыз? Анан бул жакта келиңиз, маекти сиздин кош бойлуу болгон учуруңуздан баштайлы. Кош бойлуу болгон учурда Чехия мамлекетинде кандай шарттар болот, медициналык камсыздандыруу кандай болуу керек, ошолор жөнүндө айтып баштасаңыз, өзүңүздүн башыңыздан өткөн окуядан биринчи кош бойлуу болгонуңузду билдиңиз, анан биринчи кадамдарыңыз эмнелер болду? Кош бойлуу болгонумду билгенден кийин дароо эле өзүмдүн гинеколог дарыгериме кайрылдым. Жана ушул жерден кичине кеңеш берип келем. Ким Чехияга пландап жатса, келем деп жатса, сөзсүз түрдө өзгөчө аялдарга биринчи ирет өзүңөрдүн бул жакта практический лекарь деп айтылат, өзүңөрдүн терапевт дарыгерди табып, андан соң гинеколог дарыгерди тапканга аракет кылыңыз. Анткени бул жакта көбүнчө дарыгерлер жаңы пациенттерди албайт, анткени пациенттер толуп, ашыкча болуп ала алышпайт. Анан көпкө издегенге туура келип калат. Мен келгенден баштап эле өзүм дарыгеримди табып, мен бул жакта мамлекеттик клиникада каттоодо турам. Өз дарыгериме кайрылып, кош бойлуу тастыкталгандан кийин эле дарыгердин көзөмөлүндө болуп жаттым. Кан тапшыруулар башталды, текшерүүлөр башталды. Ошол кош бойлуу болгондо мен сиздин өзүңүздүн дарыгериңизге кайрылыптырсыз, гинеколог дарыгериңизге, ал менен кош бойлуу учурга чейин анын көзөмөлүндө болдуңуз. Ошол эми бул кандай көзөмөл болушу, бул Кыргызстанда деле, башка өлкөдө деле баары эле белгилүү эле болуш керек. Эми ар биринин өзүнүн
кан басымдарын, кан өлчөмүн, ошондой эле тиш докторго, башка докторго анан скрининг деген жактары бар, ошонун баарына көрүнөт. Бул жакта эле ал жагы бирдей эле. Менин берчү суроо ошол сиз барып жаткан, көрүнүп жаткан учурларыңызда кандай төлөм кандай болду? Өзүңүз төлөдүңүзбү же балким камсыздандыруу жаптыбы дегендей? Мен официалдуу иштегендиктен бул жактан мамлекеттик страховка, медициналык камсыздандырууну алам. Кош бойлуу учурунда ушул баардык керек каражат жана ошондой эле анализдерге, скринингтерди мамлекеттик камсыздандыруу, медициналык камсыздандыруу көтөрүп жаап кетти деп айтсам болот. Ошондо сиздин төрөттө чейинки жүргөн убактарыңызды, төрөт убагын ошондо сиз мамлекеттик камсыздандыруу алганыңыз үчүн сизде баары бекер болгон, ошондо мындайча айтканда. Ушул жерден достор айта кетчү нерсе бар. Чехияда негизи страховкалар бөлүнөт, мамлекеттик, анан андай жеке менчик дегендей. Ал мамлекеттик камсыздандырууну бир гана официалдуу түрдө иштеген мекемдештерибиз алат. Андан сырткары бул жакта туруктуу жашоого документи бар, мындайча айтканда ПМЖсы бар адамдар мамлекеттик камсыздандырууну ала алат. Анан бул маекте дагы сиздерге айта кетчү нерсе, мен өзүм дагы Чехия мамлекетинде көз жарганмын, бирок мен бул жакта мамлекеттик камсыздандыруу менде болгон эмес. Бул жерден сиздерге экөөнүн айырмасын дагы айтып кетебиз десек болот. Анткени мен мамлекеттик камсыздандыруу болбогондуктан мен бул жакта келип 2 айдан кийин эле көз жаргам, бирок ошол 2 ай ичинде көрүнгөн дарыгерге көрүнгөн учурлар жана төрөт учуру баарын мен өзүм төлөгөнмүн. Эгерде мамлекеттик камсыздандырууң бар болсо, бул сенин утушуң деген сөз. Эң сонун нерсе бул ошондо Чехия мамлекетинин ушунчалык камсыздандырууга мындай басым жасаганы десек дагы болот. Эми бул жактагы төрөт кандай болду? Бул жактын төрөт канасы кандай экен? Бул жактын дарыгерлери негизи эми Кыргызстанда албетте бул сиздин биринчи балаңыз. Кыргызстанда төрөп көргөн эмессиз, бирок Кыргызстандагы учурду эми билебиз да, өзүбүздүн туугандарыбыз төрөгөн, башкалардын айтымы боюнча, мындай салыштыруу боюнча дегендей, сиз күтпөгөн нерселер кайсы учурлар болду? Бул менин биринчи төрөтүм болгондуктан жоопкерчилик менен даярдангым келди. Кош бойлуу кезимде атайын төрөт учуруна даярдаган курсуна бардым. Ал жактан ар кандай дем алуу ыкмаларын көрсөтүп, психологиялык жардам жана төрөт процесстеринен мен билим алдым. Жана ошондой эле төрөт учуруна келсек, төрөт учурунда жанымда жолдошум болду. Биз алдын ала сүйлөшүп, жолдошума сунуш бергем, партнердук төрөт учурунда болбойсуңбу деп, ал дароо эле макул болду. Мен мажбурлаган эмесмин, өзү эле дароо эле макул болуп, төрөт учурунда жакшы колдоо берди. Ал эми төрөт учуруна келсек, мен Тумаярова Немосница, бул жакта мамлекеттик төрөт үйүндө көз жардым. Ал жакта мени таң калтырганы бул төрөт залдары жана төрөткө чейинки залдары, төрөттөн кийинки залдары жакшы заманбап шарттарда камсыздандырылган экен. Азыркы учурдачы биз былтыр эле уктукпу же мурунку жылыбы, ошол мен дагы көз жарган учурдан кийин эле уктумбу, Кыргызстанда ошол партнерский родко тыюу салынды деген жаңылыкты угуп калгам. Бул жаңылыкты угуп аябай таң калгам негизи, чынында эле. Эми албетте кээ бири киргиси келбейт, кээ бири балким аялына жардам бергиси келет дегендей. Чехияда андай нерсе жок, жолдошу кирбесин деген нерсе. Чехияда бул жакта партнердук төрөткө каршы эмес экен. Негизи төрөт учурунда жаныңа жакын адамыңды алып киргенге болот экен. Мен чет жерде туугандарым жок, жакын туугандарым жок, ата-энем жок болгондуктан ушундай жолдошума сунуш бергем. Ал өзү дароо жаныңда болоюн, колдо болоюн деп өзү макулдугун берип, төрөт учурунда күч кубат берип турду. Бул мага өзгөчө күч болду. Анткени төрөт учурунда дарыгерлер кирип чыгып кетишет, өзүң төрөт залында жалгыз болуп калганымды элестетип алып, өзүм жолдошум жанында болгонума бир четинен сүйүндүм. Ооба, эң сонун. Албетте бул жашоодо эң кыйын боло турган учурда, андан сырткары жакындарың бар, алыста болгон учурда
атаң да апаң да баардык нерсең бул жолдошуң болуп калат. Ошол учурда жолдошуң жанында болгон бул эң сонун нерсе. Эми айтсаңыз ал жерде Кыргызстанда билесиз азыр мода болуп кетти десек болот, тренд деп десек дагы болот. Роддомго барарда сумка в роддом темасы башталат. Бар эле аны албаптыр, муну албаптыр, сумка в роддом алышыптырбы, эмне бар экен ичинде деген сөздөр дагы кетет. Бул жакта Чехияда кандай болду негизи? Төрөттөн кийинки палатада мени таң алдырганы бул медайымдар баардыгын камсыздап коет экен. Бул балага керек кийимдер, жалаяктар жана ошондой эле энеге керек гигиеналык заттарды баардыктарын камсыздап коюшат экен. Мага таң калыштуу болду. Биринчи болгондуктан баардык керек заттарды күн сайын жаңылантып, толуктап турушат экен. Бул дагы өзгөчө бир мени кубандырып турду. Бирок өзүм дагы андан тышкары эгер ал жактын кийимдери, мамлекеттин берилген кийимдерди кийгизбей, жок өзүмдүкүн жаңы кийизем десең, албетте өзүңдүкүн деле алып келип кийгизсең болот. Ошондо негизи төрөтканада бир эле балага керектелүүчү жалаяктар эле керектелүүчү, мисалы буюмдар эле эмес, кийимдерден бери тарта бере турбайбы ошондо? Эгер сиз каалабасаңыз гана алар беришпейт, бирок сөзсүз түрдө ал жактан өздөрүнүн кийимдери менен кийимдерин балага кийгизет. Эгерде сиз эч нерсе алып барбасаңыз, ошондо жөн эле өзүңүз барып эле төрөп чыксаңыз болобу ошондо? Ооба, албетте болот. Биринчи эне болгондорго өзгөчө аяр мамиле кылышат экен. Ал жактан баланы жуунтканды көрсөтүп беришет экен. Ал жакта ошол төрттөн кийинки палатада атайын ванночкалар болот экен баланы жуунтканга, душ, телевизор баардыгы жакшы жабдыктар менен заманбап камсыздандырылган экен. Бул жагынан эч кайгырбаса болот экен. Жана ошондой эле баардык медайымдар бул камкор болушат экен, келип сурап. Айтор ошол жаткан жериңде кнопка вызова болот экен. Бул дарыгерди тез арада чакырчу кнопка. Эгер сага бир көмөк керек болсо. Сиз кандай палатада жаттыңыз? Негизи бул жакта деле акча төлөнүүчү, акча төлөнбөйчү стандарттык палаталар болуп бөлүнөбү? Негизи стандарттык палатасы кандай экен? Мен стандарттык палатада жаттым. 1 кишилик, 2 кишилик жана 3 кишилик палаталар болот экен. Мен ошол учурда 1 кишилик палатага жаттым. Ал жакта мен айтып кеткендей, ошол баардыгы камсыздандырылган экен. Душ, телевизор, айымга керектүү заттар. Ошондо сиз жаткан бөлүмгө сиз жалгыз эле жаттыңыз, бирок эч кандай акы төлөгөн жоксуз, жалгыз эле жаткан бөлмөңүзгө жөн эле барып эле тандасаңыз боло турган бөлмө. Мен өзүм деле тандаган жокмун, ошол берилген палатага келип жаттым. Негизи стандарттыктар 1 кишилик, 2, 3 кишилик палаталар болот экен. Мага ошол 1 кишилик палата туш келип калды. Мен эч кандай акча төлөгөн жокмун. Сонун. Бул жакта биз билебиз, тамак аштары баарын өздөрү камсыз кылышат. Андан тамак аштары эмес, айтып атпайбы, баланын кийимине чейин камсыз кылат деп. Эң сонун нерсе ушунчалык жана дагы биринчи энеге, вот сен биринчи энесиң деп баланы жуундургандан бери көрсөтүп берген нерсе, бул аябай чоң жардам, аябай чоң мүмкүнчүлүк деп ойлойм. Анткени жакында жаныңда жакындарың болбогондон кийин, жок дегенде ушул медициналык тараптан врачтарга ишенип, алардын кеңеши менен, ошолордун айтымы менен баланы тарбиялап деле жатабыз. Айтсаңыз, бул жакта негизи азыр төрөт үйүндө келип турабыз. Эми ошол төрөт үйдөн чыгалы. Негизи төрөт үйүнөн чыгаруу бул жакта кандай болот экен? Кыргызстандагыдай биздегидей мишкалар менен келип, гүлдөр уруп, муштуудай. Негизи эле бул жактан төрөтканадан чыгаруу кандай болот экен? Бул жакта төрөттөн кийин чыгуу бул жак тынч өтөт экен. Кыргызстандагыдай шаң шөкөт, салтанаттуу майрам деген жок. Жана сен айтып кеткендей мишкалар келип, андай жок экен. Бул жакта Чехияда төрөттөн кийин аялга тынчтык керек экенин жакшы түшүнө билишет экен. Негизи жолдошуңуз дагы жумушу бар, Анан бул жакта негизи төрөгөнүңүздөн кийинки убакыттар кандай болду? Мисалы Кыргызстанда төрөгөндөн кийин ата энеңдин үйүнө кетесиң, кыз бала 40 чыгаруу деген нерсе бар. Ал жакта 40 күн тынасың, ата энең баарына жардам берет. Чет өлкөдө бир минус жери ушул жердин айтып кетсем болот. Эч кандай жакындарым жок, башка адам жок дегендей, баары
өзүң тарбиялап өзүң кыркыңды чыгарасың деген нерсе да болуп калат. Ошол кыркыңызды чыгаруу кандай өттү негизи Чехияда? Азыр ошол учурга келсем, ошол учурларды жылмаюу позитив менен эске салам, бирок артка кылчайып караганда бул мен үчүн биринчи, экинчи ай өтө оор учур болду. Анткени бул жаңы жашоо, жаңы жоопкерчилик жана ошондой эле жаныңда ата энең жок, туугандарың жок, сага келип жардам бергендей. Жанымда жолдошум болду. Бирок жолдошум жумушка чыкканга туура келди. Ошо эртеден кечке чейин баланы өзүм карап аттым. Бирок жолдошумдан да жакшы жардам болуп жатты. Келгенде бала карашып, тамак жасашып дегендей баардык жактан колдоо көрсөтүп жатты. Албетте бул жаңы төрөттөн кийин аялдын организми жаңыдан калыпка келип аткан учур болот. Бул сен эмоционалдуу болосуң, сезимтал болуп калат экенсиң. Көп учурларда бала менен кошо ыйлаган күндөр да болду. Бул ошол күндөрдө ата энеңди өзгөчө апаңды эстейткенсиң. Ошол жанымда апам болгондо кичине жеңилирээк болмокпу, жардам болмокпу деп аябай ыйлап бир четинен балаңды көрүп жыргаган учурлар мындай аралаш сезимдер болуп жатты. Кыргызстанда сени керек болсо кыргыздар курчап турат, жаныңда коштоңа барып 5 мүнөткө баламды карап турчу, келип турчу деп ал жактан таштап кете аласың. Бул жактан, ошол жактан мага кыйын болду. Ушул жерде мен дагы токтоп кетчү нерсе, анткени бул жерде Чехияда жүргөн ошпой эле болгон бир-эки кыздар жазып калышкан, кандай процесстерден өттүңүздөр эле деп. Анан бул маектин биздеги максатыбыз дагы ушул биздин чет өлкөдө көз жарган жаш кыз келинчектерибизге бир аз болсо дагы балким пайдасы тиер деген максатта. Мен негизи өзүм үйдө кыздардан улуусу болуп, менден кийин 2 сиңдим бар. Анан ошолордо карашкан апама жардам берип жүргөм дайыма. Анан Айсулуу төрөсү өзү эле карап коет, Айсулуу кыйын да деп айтышса, мен кыйын турбаймынбы деп эле жүргөм да. Мен балага жакын болчумун өзүм дагы. Анан бирок мен дагы бул жакта көз жаргандан кийин менин дагы жолдошум сиздей эле ошентип ал дагы кечке жумушта болот. Анан көз жарып үйгө келип алып, мен да анан ушундай болобу, эми эмне болот деп ойлойсуң да. Анан ошентип отуруп, мен жанагы төрөткө чейинки, азыр бизде заман ушунчалык ойноп атат, тиги интернеттин ошончо блогдор бар, жазсаң толтура маалымат чыгат. Бирок ошентсе дагы ошол ар бир маалыматты алып башыңда айландыра бербең. Бизде кээ бирки мындай өз кесибинин, ошо өз бала тарбияласын психологдору бар, мыкты кеңешчилери бар. Ошолордон курстарын мен төрөгөнгө чейин окуп койбоптурмун деп өкүнгөнмүн да. Анткени ушул бир окуя болгон төрөгөндөн кийин, ошондон кийин ушунчалык бала тарбиялаганга мындай катуу киришип, мен өзүмчө баардык нерсени билем дедим эле, көрсө андай эмес турбайбы деп жанагы курстарды изилдеп болушунча аракет кылып окуп баштадым. Сиз айттыңыз, мен ага чейин окудум депчи. Ушул нерсенин сизге жардамы кандай тийди? Мисалы үчүн башка бирөөнүн баласын карашсак деле, өзүбүздүн бир тууган сиңдилерибизди карасак деле, бизге таштап кеткен убакытча эле карайт экенбиз, 4-5 саат, көп болсо 6 саат, ал убакка чейин ал адамдын апасы тамак ашын, кийим кичесин баарын жаныңа коюп кетет, оюнчуктарынан бери коюп кетет. Биз аны жөн гана ошол жерде карап отурасың, бирок баланын ооруса, түнкү уйкусунда турган, анан башка бирөөдөн сурайын дей калсаң, мисалы үчүн жакындарынан 1-2 саат эле алыс болгон мамлекетте жашасаң дагы оңой да. Мисалы түнү Кудай сактасын саат 10-11де бир нерсени билбей калдыңыз дейли. Чалайын десеңиз, ата энеңизден бул жактан 5 саат разница бар, түнкү уйкуда уктап атат. Мисалы менде ошондой болгондо, аларга чалсам азыр алар уктап аткан болот деп, анан кийин уже изилдеп окуп баштап, анан азыр чет өлкөдөгү биздин жаш биринчи көз жарган келинчектердин баары эле ошол бала тарбиялоочу курстарга окуп алса аябай жеңил болот экен деп ойлойм. Мен ошол курстарды окубай башымдан өткөргөн адам катары айтып атам. Сиз кандай дете элеңиз? Ага чейин даярданып окуптурсуз, ошол бала тарбиялоо да бар беле ошол курстун ичинде? Айсулуу, чоң рахмат сурооңо. Мен төрөткө дайындоо курсун негизи окугам. Андан кийинки баланы кандай караш керек, кандай тарбиялаш керек дегенден кийинкисин уже өзүм интернет булактардан изденип, окуп, жакындардан сурап баштадым.
Ошондо сиз болгону төрөткө даярдоо курсун окуп турсуз да. Мен сизди ойлоп атырмын, тиги баланы кантип тарбиялайт деген курстагы депчи. Негизи мисалы биз жашоодо ошончо нерсени үйрөтөт экен, окуйт экенбиз да мектептен, жогорку окуу жайлардан канчалаган билимдерди алсак деле, бирок бала тарбиялаганда вот ошол баланы кантип тарбиялайсың, баланы кантип өстүрөсүң, эми баланы өстүрдүң, сырткы келбетине эле көңүл буруш эмес, ошол баланы кантип канткенде жакшы тарбия бере алам. Азыркы биздин заманда айтып аткандай чоң үй алып психологко барбасын деген сөз мода болуп кетти го. Эми ал нерсе деле азыркы тренд болуп аткандыр, балким анын деле чындыгы бардыр. Бирок ошол учурдан албетте ар бир эне мен балама туура тарбия берип атамбы деп ойлойт экенбиз да. Анткени биз кыз кишилер сөзсүз түрдө көчүрөт экенбиз да, көчүрүп эле кете берет экенбиз. Ошол көчүргөн эле нерселерибизди биз эч кандай билимибиз жок болсо ошол боюнча өткөрүп берет экенбиз. Балким кээ бир жерлеринде сортировка кыла турган жерлери бар. Ошон үчүн жанагы төрөп келгенден кийин эми бул жака бир адам уже сага берилип калды да, Кудайдан аманат келип калды, эми сен аны чоңойтушуң керек деген ой менен жана балким Кыргызстанда болгондо андай ойлор болбойт да, анткени жанагындай монтесиң анан антесиң деген адамдар көп болуп кетет, антип ойлонгон убакыт эле болбой калат да. Биз бул жерде өзүбүз үйдө 4 дубалдын ортосунда балаң менен отуруп каласың, анан ойлор кетип баштайт экен. Ошондой ойлорду кантип чыктыңыз ошондой ойлордончу? Мисалы менде деле толтура ойлор болгон, билем сизде деле болгон, биринчи кызыңыз сиздин дагы үйдө отурганда төрөп келгенден кийин эми ушул менин кызым турбай, мен ап болуп калдымбы деп ойлонуп баштадыңызбы? Албетте төрөттөн кийин баардык эле туугандарың, өзүңдүн ата энең жакшы кеңешин берип, маалымат бергиси келет. Бирок өзүңдүн балаң болгондон кийин маалыматтарды өзүң туралап, өзүңдүн шартыңа байланыштуу кылып алып кетсең болот. Мен дагы башка булактардан дагы изденип, окунуп, кандай баланы караш керек, кандай баланын этаптары менен өсөт, чоңоет деген өзүм үчүн да кызыктуу болду. Бул бала мен үчүн бир ачылбаган апапакай барак болду. Баланы карап жатканда күнүмдүк суроолор пайда болот. Маалыматтарды ар кандай интернет булактардан изденет экенсиң. Бул ошол эле Telegram группасында атайын энелерге арналган группалар бар, ошолорду окуп жаттым. Негизи эле биз эмен айтпай кетиптирбиз го бул жерде. Бала төрөлгөнгө чейин эле бул жакта педиатр тандаш керек дегендейчи, ошондой маселелер бар эмеспи? Ошол жөнүндө да айтып кетсеңиз, анан педиатр менен кандай мамиледе болуп жатыңар? Азыр кызыңыз 1,5 жашта болсо, ушуга чейинки мамилеңиз педиатр менен кандай болду? Кайсыл учурларда алып барып көргөзөтүңүз? Педиатр сизге келип карап аттыбы, сиз барып аттыңызбы дегендей. Негизи эле ошол баланын дарыгери менен кандай байланыш болот? Кош бойлуу кезимде бул жакта алдын ала төрөткө чейин сөзсүз түрдө баланын педиатрын тандап таап алышың керек. Анткени төрөткө чейин бул суроолор жаралат, ошол документтер толтурулат. Ошондуктан мен алдын ала издеп биздин районго жакыныраак педиатрды издеп таптык. Ал документтер төрөткө чейинки ошондо төрөт үйүнө керектелүүчү документтерге керек, э? Ооба. Ошол педиатр менен негизи кандай байланыш болду? Мисалы төрөгөнүңүздөн кийин ошол төрөтканага келип ошол жерден карап баштадыбы? Жок, бул жакта төрөттөн кийин өзүң үйүңө келгенден кийин педиатрыңа кат жазып, мен үйгө чыгып келдим деп маалымат беришиң керек. Андан кийин өзү кайсы бир датаны коюп чакырат өзүң баланы текшерүүгө. Бул жакта педиатрлар Кыргызстандагыдай жаңы төрөлгөндөн кийин үйгө келишпейт. Өзүң балаңды, кызыңды алып алып педиатрияга барасың. 1 жашка чейин албетте Кыргызстандагыдай эле эмдөөлөрдү өтөсүң, текшерүүлөрдү өтөсүң, ай сайын барып турасың. Кызыңыз азыр 1,5 жашта, э? 1 жаш 8 ай. 1 жаш 8 ай, 2 ай жашка жакындап калыптыр буюрса. 1 жаш 8 ай ичинде Чехия мамлекетинде балага көз карашы кандай болгон окуяларды байкадыңыз? Балдарга балким ошол балдарга ошол эле Чехия мамлекетинде кандай шарттар түзүлгөн? Анан Чехия мамлекетинде кандай шарттар түзүлгөн? Бир гана чехтерге эмес,
ушул жерде жүргөн мигранттарга, Чехияда жүргөн чет өлкөлүк жарандарга дагы Чехия мамлекети кандай шарттарды түзүп берген? Чынын айтсам, мен балалуу болгонго чейин ушул балдарга атайын шарттар түзүлгөндөрүн эч байкабаптырмын. Балалуу болгондон кийин байкап баштайт экенсиң. Ошондой эле автобуска отурганда атайын балдарга ушул коляскага ылайык орундар бөлүнгөн. Жана ошондой эле лифтке чыкканда атайын метролорго, шаардык транспорттары баардыгы ушул балалууларга ар кандай жабдуулар менен камсыздандырылган. Эч кандай бир кыйынчылыктар жок. Баардык жерге бала менен бара аласың. Жана ошондой эле кафе, ресторандарга барсаң, сөзсүз түрдө ар бир бөлмөлөрдө бала эне жана бала бөлмөлөрү бөлүнгөн. Бул жактан такыр жүдөгөн жокмун, кыйналган жокмун деп айтсам болот. Ошол эле сиз неге автобуста, трамвайда бала үчүн орундар берилген деп айтып атпайсызбы? Негизи ошол төлөм акылары кандай болот? Бул жакта ошол мамлекеттик жакшы колдоо болот экен. Балдарга 3 жашка чейин баланы жетелеп жүргөн адамдарга бекер болот. Жол кире акысыз. Жол кире акысыз. Ошондо бир ана балага эмес, баланы жетелеп чыккан айырмасы жок. Атасыбы, апасыбы ким жетелеп чыкса ал адамга бекер. Бул карабайсызбы? Кандай сонун мүмкүнчүлүк Чехия мамлекети ушунчалык бала 3 жашка чейин эне баланын жанында болуш керек деп шартты түзүп койгондун бир белгиси го дейм да. Анткени үйдө отурганда, декретте отурганда иштебейсиң. Бул боло турган эле нерсе. Ал эми бекер каалаган жерине барсын деп Чехия мамлекетинин түзгөн кандай айтсам эмеси го, Шарттар, мүмкүнчүлүктөр жакшы берилген. Чехияда ошондо төрөп алып эле үйдө отура берсең болот го. Чехияны кыдырып жүрө бересиң. Чехияны кыдырып эле башка жактарда жүрө бересиң. Ал ошондой жол кире акысы бекер деп атасыз. Биз азыр Прагашарда жашайбыз, Чехиянын борбор шаары. Ошондо Чехия мамлекети боюнча бекерби же кандай болот? Жок, ошол жашап жаткан шаарда эле бекер болот. Айтсаңыз, эми бул жакта баарынын кызыктырган суроосу да. Негизги эле суроо деп коеюн. Биз де сразу эле ошондой нерселерге кызыгып баштайбыз. Сиз мамлекеттик жумушта эмес, официалдуу жумушта иштеп жатып, анан декреттик көргөгө чыктыңыз. Ошол жактын плюстарын айтып кетсеңиз, анан Кыргызстандагыдай эле төрөгөндөн кийин декреттик пул берилет. 1 айдын ичинде адашпасам. Андан кийин бизде билесиз, пособие деген нерселер бар. Кыргызстанда бирок пособияны алыш үчүн өзүнүн шарттары бар. Аябай эми аны айтпай деле коеюн, канча сумма экени баары белгилүү. Ошол жагынан Чехияда кандай декреттик өргүүгө чыкканыңызда кандай акча тарабынан, каражат тарабынан мамлекет кандай жардамдарды берет? Декреттик өргүүгө чыккандан кийин жумуш тараптан декреттик өргүүнү төлөп берди. Андан 6 айга чейин төлөйт. Андан соң мамлекеттик ошондо декреттик өргүүгө канча сумма төлөп берет экен? 6 айга чейин төлөйт дейсиз, 6 айга чейин декреттик өргүү деп бөлүнөбү же кандай? Сенин маянаңдын 70%-ин төлөп берет бул жактан. Эгерде официалдуу түрдө иштесең. Ошондо 6 айга чейин сенин жумуштарга жетекчилериң, сен жумуш тараптан 6 айга чейин иштеп жаткан маянаңдын 70%-ын төлөп беришет, сен төрөгөндөн кийин, Ооба. Декретке чыккандан кийин, төрөгөндөн кийин, ошо 6 айга чейин. Сонун. Ошондо сиздин жумуш ордуңуз бул жакта деле 3 жылга сакталабы, Кыргызстандагыдай? Мамлекеттик камсыздандыруу жактан дагы бул 3 жылга төлөнөт. Ошондо 3 жылдык жумуш ордуңузду кармап берет, андан сырткары сизди мамлекеттик камсыздандыруу менен 3 жылга Чехия мамлекети камсыздайт. Ооба, туура. Эң сонун. Мамлекеттик медициналык камсыздандыруу, мен сиздерге жана эле айтып кеттим, бул эң жакшы камсыздандыруу, анткени менимче 90%-ын эле көтөрөт. Кээ бир гана учур болуп калса эле көтөрбөй калбаса, ошондо энелерге Чехияда көргөзгөн мүмкүнчүлүктөр, мындан сырткаркы мүмкүнчүлүктөр дагы. Сизге декреттик каражат төлөп берет экен,
Андан сырткары балага да төлөп беришеби? Ооба, андан тышкары балага да төлөп беришет. Бул мамлекеттик колдоо деп айтса болот. Мамлекеттик колдоо бул 3 жылга 4 жылга акчаларын бөлүп берет. Ошондо мамлекеттен балага дагы жардам берет. Ошондо бул кандай пособие деп кетеби же канча жашка чейин берилет жана канча сумма берилет? Суммасы канча болот? Ооба, бул жакта төлөгөндөн кийин родичевский присспевок деп айтылат. Бул мамлекеттик, кыргызча айтканда, орусча айтканда пособие. Акча берилет. Эгер бир бала төрөгөн болсоң 350 000 крон. Ушул кронду 3 жылга же өзүңдүн декреттик өргөгө жылга бөлүп аласың. 3 жыл, 4 жыл. Аны бөлбөстөн алса деле болобу? Негизи бөлүп алуу жолдору дагы бар. Эгер алам десең, алгандан кийин сөзсүз түрдө жумушка чыгышың керек болот. Декреттик өргө бүтөт ушуну менен. Бир балалуу болсоң 350 000 крон берет. Ал еврого канча болуп калат ошондо? Азыр Ошондо бир балага мамлекет 350 000 крон берет деп атасыз. Бул ошондо убактылуу эле 18 жашка чейин эмес. Ошондо 350 крон канча евро болуп калат азыр? 15 000 еврого жакын болуп калат. Бирок да ушул жактан кошуп кетчү нерсе, быйыл жаңы мыйзам чыкты. Ушул 2026 жылдын январь айынан эгиз балалууларга 700 000 крон, еврого которгондо 28-29 000 евро болуп калат экен. Ошондо анда төрөп эле отура бересиңер го дейт. Азыр бизди көрүп турганда Чехияда жүрсүңөр, анда төрөп эле отура бересиңер депчи. Албетте бул тамаша. Ар бир баланын өзүнө жараша жоопкерчилиги бар дегендей, ал бала үчүн деп акчаны алып алып туруп отура бересиң деген нерседен албетте алыспыз. Анын үстүнө Чехия мамлекетинде жүрөбүз, туугандарыбыздан, ата энебизден алыстабыз дегендей, мындайым баланы бир бала береби, канча бала берет, ошол балага туура тарбия берип, ошол баладан мыкты инсан кылып чыгарууну бизге насип кылсын. Анан айтсаңыз, ушул чет өлкөдө ата энелерден алыста көз жарган биздин жаш кыздарыбыз деле көп да азыр. Азыр бизде мода болуп кеткен төрөттөн кийинки стресс деген нерсе мода болуп кетти го азыр. Менде төрөттөн кийинки стресс болот окшойт деп отуруп, ошол нерсени уккан адам анан сайын стресске дагы эле түшүп кетет го дейм да. Ошондой нерселер кандай болду сизде? Албетте, төрөттөн чыккандан кийин аял заты, сезимтал, гормондор алмашат. Алсыз, өзүң менен өзүң тыңып күндөрдү өткөзөт экенсиң, кыйын күндөр болот. Бирок ошого карабастан ушул күндөр сени күчтүү болуу, сабырдуу болуу жана чексиз энели сүйүүгө үйрөтөт, көрсөтүп берет экен. Ошондой учур болдубу сизде деле? Менде деле ушундай стресс болуп атат окшойт, мындай болуп атат окшойт деп, анан ошол эгерде ошол учурлар болсо, ошол учурдан кантип чыгып кеткенге аракет кылдыңыз? Анткени үйдө бала мененсиз, акындашыңыз алыста, жолдошуңуз жумушта дегендей ошол учурларда. Ооба, балаң менен жалгыз калганда, жолдошуң жумушка кеткенде учурлар болду. Өзүңдү жалгызсырап, жалгызмын чет өлкөдө, ата энеңди сагынып, албетте байланышта болуп турасың, бирок жаныңда болушун деле каалайт экенсиң. Ушул учурда жанымда болгондо ушундай жакшы болмок деп бир ойлорго келет экенсиң. Өзүңдү жалгыз болуп атам, жалгыз отуруп атам деп өзүңө ой жей берет экен ушул жактан. Бирок жолдошум болушунча колдон келишинче өз жардамын дагы берип турду. Бул да өзгөчө бир мага күч кубат берип, жолдошума дагы бир тыңытып кетти деп айтып кетсем болот. Бул эң сонун нерсе, жолдошуңуз ушундай учурда колдобогондо кайсыл учурда колдойт, ушундай учурда баягы Инстаграмдан бир-эки сөз көрүп калдым эле. Эмеде төрөп үйдө отурган учурда жолдошуңдун кандай адам экенин билет экенсиң депчи. Ошол сыяктуу эле. Ошол учурда колдосо дагы, колдобосо дагы кандай мамиле болбосун эсте калып кетет го деп ойлойм. Алиже чоң рахмат ушунча маалыматтарды берип айтып кеткениңизге. Биз сыяктуу ушундай чет өлкөдө туугандарынан алыста, көз жарган, жолдошу жумушта, төрт дубалдын ортосунда отурган келинчектерибизге балким кээ бирки
айткан маалыматтарыбыз пайдалуу болот деп ойлойм жана ошого ишенем, үмүт кылам. Айта кетсеңиз негизи ушул өзүбүз сыяктуу жаш төрөгөн апакелерге кандай кеңештерди берет элеңиз? Ошол эле учурда мындай кылса болмок экен деп башыңыздан өткөн окуялар менен, өзүңүздүн башыңыздан өткөн окуя менен айтып бересиз. Анан биз кыргыз болгондуктан, биз Чехия мамлекетинде жүргөндүктөн бул жакта сөзсүз түрдө чех тилин үйрөнүш керек, өзүбүздүн тил менен жүрө албайбыз. Ошол эле учурда кыргыздар чет өлкөдө балаңыз азыр тили кыргыз тилинде чыккан, байкашым боюнча. Ошол кыргыз тилинде чыгарып, кыргыз тилинде сүйлөп, өзүбүздүн тилибизди сактап калыш үчүн дагы тарбиялап атканда кошуп кеткен методдорубуз менен биздин көрөрмандарыбызга айта кетсеңиз. Эне болуу бул көрүнбөгөн эмгек, айтылбаган чарчоо, жүрөк менен көтөргөн жоопкерчилик экен. Негизи эле эмиграцияда эне болуу бул кыйын экен. Өз тажрыйбаман сездим. Ушул чет өлкөдө иштеп бала багып жаткандарга, ата энелерге терең таазим. Жана ошондой эле ушул кош бойлуу бул жактагы кыздарга менин бир же кеңешим, өзүңөрдүн тынчтуулугуңузга алдын ала эгерде курстарга баргыңыз келсе, албетте сөзсүз түрдө барып, психологиялык жактан даярдап, бизге дагы жазып кайрылсаңыздар болот. Албетте биз өзүбүздүн кеңештерибизди берип турабыз. Негизи чет өлкөдө жүргөн кыргыздар бир гана кичинекей балдар эмес, жада калса биздин чоң эле өзүбүздүн кыргыз чоң эле адамдар деле эмнени байкайсың, өкүнөсүң, кыргыз тилин унутуп бараткандай сезилет да. Балким башка жакта билбейм, бирок Чехияда көбүнчө менин байкашым боюнча көпчүлүк үй бүлөлөрдө орус тилинде колдонушат, орус тилинде сүйлөшөт балдар менен. Негизи бул нерсени айтайын десең, Кыргызстанда деле ошондой. Кыргызстанда туруп деле балдар кыргызчаны билбей өсүп атат да азыр. Анткени мен былтыр кызым 1,5 жаш болгондо Кыргызстанга барып келдик. Сага кандай тилде сүйлөйбүз деп чоңдор ошентет, кыргызча эле сүйлөгүлө деп коем. Бирок кээ бир жерде мындай кичинекей балдар менен ойноп атканда, ошол мен мындай ойлоп калдым да, Кыргызстанга биз чет өлкөдө көз жарып, бул жакта кызыбызды кыргыз тилге тарбиялап аткан адам катары Кыргызстанда барып кыргыз балдарга кошкондо чөйрөгө, жада калса башка орустар менен эмес, ошол кыргыз чөйрөгө кыргыз балдарга кошулуш үчүн дагы орус тилин үйрөнүш керек окшойт деген ойдо калдым да мен. Анткени биз өзүбүз Чехияда жүрөбүз, бул жакта чех тилин аябай басым жасайт, азыр бала бакчага барып атат. Ошондуктан үйдө аябай кыргыз тилинде сүйлөп, кыргыз тилинде гана, кыргыз тилинде унутуп калбасын деп ошонун аракетинде болуп атабыз да. Бирок ошентсек деле бакчада экинчи тили чех тили болгондуктан балага кайсыл тил жеңил болсо суроо бергенде, кайсыл сөз мисалы оңоюраак болсо, ошол сөздө жооп берип баратат экен да. Ошентсе дагы бирок биз жолдошум экөөбүз бул жалаң гана кыргыз тилинде сүйлөп, кыргыз тилин аралаштырып атабыз. Бирок билбейм, ошол нерсени байкашым боюнча сизди дагы үй бүлөңүздө кызыңыз кыргыз тилинде тили чыккан, кыргыз тилинде сүйлөйт. Ошол нерсени көргөндө аябай кубандым да. Бул менин оюм боюнча биз үйдө жалаң гана кыргызча сүйлөйбүз, бирок кыргыздар менен сүйлөшүш үчүн орус тилин билиш керек экен бала деген ойдо мен барганда калып келдим. Сиз кандай ойлойсуз ушул жөнүндө? Азыркы учурда, азыркы биздин Кыргызстанда болуп жаткан заманда ушул көйгөй жакшы көтөрүлүп атат. Биз Чехияда жашагандыктан ушул биздин үй бүлөбүздө өзгөчө бир правила деп айтсам болот, правила бар. Сөзсүз түрдө балдарыбыз менен кыргызча сүйлөшөбүз, кыргыз тилге басым жасайбыз. Кызым төлөгөндөн баштап эле биз кыргызчага кайрылып, кыргызча сүйлөшөбүз. Албетте арасында орус сөздөр кошулуп кетет, бул тура турган иш. Бирок тышка чыгып чех балдар менен, албетте алар менен чех тилинде дагы сүйлөшкөнгө дагы аракет кылабыз, анткени аларды дагы түшүнсүн, алар менен учурашканды үйрөнсүн деп үйрөтөбүз. Бирок бизге кыргыз тилине басым жасаганга аракет кылабыз, анткени ушул жаш муундарда бизде келечек жатат. Ошол кыргыздар балдарыбыз сүйлөсө экен десек, алдыда биздин кыргыз тил жоголбошуна бир ооба, туура айтасыз. Кыргыз тилине кошкон биздин салымыбыз ошол балдарыбызга кыргызчаны сүйлөгөндө, кыргыз тилин унутпаганды үйрөткөнүбүз деп ойлойм. Мен дагы сизге
сизге чоң ыраазычылык билдирем. Алдында убактыңызды бөлүп, жакында алдыңарда сапар турат, ошол чоң сапарга даярданып жаткан учурда дагы атайын ушул жерге келип, макул биздин ушундай кыз келиндерибизге балким пайдасы тийсе деп ушундай өзүңүздүн башыңыздан өткөн окуяларды айтып бергениңизге чоң рахмат. Анткени бул жерде бирөөнү чакырып эле аны кылыптыр, муну кылыптыр деген нерсе эмес. Мен катталуучуларыма жеткире турган максатым ошол бир эле ошол учурда балким ошол учурда кыйналып отурган бир инсан болушу мүмкүн да. Балким ошол инсандарга сен жалгыз эмессиң, жаныңда мына ушундай деле адамдар бар, биз биргебиз, биз кыргыздар кайсыл жерде болбосун, кайсыл учурда болбосун, ошол учурдан өткөн биздин мекендештерибиз дагы бар деген максатта дагы тартылды. Сизге чоң ыраазычылык билдирем. Дагы мындан кийинки дагы көптөгөн Европадагы мекендештерибиздин жашоосун, саякаттарын билип турчу сөзсүз катты алып кетиңиз жана комментарий жазып, ой пикирлериңизди калтыртырганды унутпаңыздар. Ставьте лайк, подписывайтесь.